Ак ниет подкастыны өзүбүздүн радио эфирибизде улантып жатабыз. Бүгүн атайын биз Бишкектен Чынар эжекебиз атайын конокко келген. Биз Чынар эже менен биз ушул Баткен облустунда 2 жылдан бери жүрүп келе жаткан аялдар тынчтык тиреги долбоору тууралуу маек кылмакчыбыз. Бул долбоор тууралуу кененирээк бизге Чынар эже айтып берет. Чынар эже өзүңүздү тааныштырып, анан бул долбоор кантип ушул Баткен облустуна жаздыңыздар эле ошо тууралуу айтып берсеңиз. Кутман кечиңиздер менен, урматтуу радио угармандар, урматтуу көрүүчүлөр. Мен сиздер менен эфирде көрүшкөнүмө абдан чоң кубанычтамын. Менин атым Абдрайымакунова Чынара Тургунбековна, Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фондунда ушул аялдар тынчтык тиреги долбоорунун координатор, мобилизатор болуп иштейм. Албетте бул аялдар тынчтык тиреги деген долбоор бул Бириккен Улуттар уюмунун тынчтыкты куруу фонду тарабынан каржыланып, Кыргызстанда Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду, Бириккен Улуттар уюмунун айыл чарба жана азык түлүк программасы, ошондой эле Бириккен Улуттар уюмунун аялдар түзүмү Кыргызстандагы ушул 3 уюм ишке ашырып жатабыз. Жергиликтүү бийлик менен биргеликте, райондук мамлекеттик администрациясы, областтык өкүлчүлүк менен биргеликте жана мамлекеттик улуттук деңгээлдеги мамлекеттик структуралар менен бирге ишке ашырып жатабыз да. Ушул 9 айыл өкмөттү кандай тандадыңыздар эле, кандай иштер болду, ошо тууралуу Ооба, жакшы. Ушул долбоор негизинен мындан 4 жыл мурда жазылган. Ушул Бириккен Улуттар уюмунун тынчтыкты куруу фондусу конкурс жарыялаган. Ошондо конкурска 444 долбоор келип түшкөн экен да. Ошол 440 дүйнө жүзү боюнча 444 долбоордун ичинен 26 долбоор утат. Ошол 26 долбоордун ичинде ушул биздин аялдар тынчтык тиреги деген долбоор бар. Бул долбоорду ошол 3 уюм жазганбыз да. Кыргызстандагы Бириккен Улуттар уюмунун аялдар түзүмү менен бирдикте биздин Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду жана Бириккен Улуттар уюмунун айыл чарба жана азык түлүк программасы 3 уюм биргеликте жазып, анан кийин утуп алып, ошол Баткен жергесинде пилоттук кылып алынган да. Негизи эле ошол пилоттук кылып жазып атканда дагы ошол мамлекеттик бийлик менен улуттук деңгээлдеги мамлекеттик структуралар менен, атап айтканда Гамсумо деп койчу эле, азыр болсо ошол жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана мамлекеттик кызматтын агенттиги ушул уюм менен бирдикте, өкмөттүн аппараты менен бирдикте ушул Баткен жергесинде 9 пилоттук айыл аймак тандалып алынган да. Лелек районунан 4 айыл өкмөтү, айыл аймагы, ал эми Баткен районунан 5 айыл аймагы да. Ушул эң негизги бул долбоордун максаты климаттын өзгөрүшү боюнча адаптациялоо же болбосо ыңгайлашуу, гендер теңчиликти өнүктүрүү жана тынчтыкты жана социалдык биримдикти чыңдоо. Ошондой эле аялдар тынчтык тиреги деген долбоордун бул кыскача аталышы болуп атат. Негизги аталышы бул Кыргызстандагы жигердүү коомдук аялдар уюмдары тынчтык үчүн деген долбоор да. Рахмат. Ушул долбоорду аткарып жатканда Баткен жергесиндеги 9 айыл өкмөттөгү мыкты айымдар менен, лидерлер менен жолуктуңуздар. Ошондо биринчи болгон долбоордун биринчи этаптары, анан ошол этаптарда эсиңизде калган окуяларды болсо бөлүшүп кетсеңиз. Албетте. Биз ушул долбоор башталганда эң биринчи 2000 азыр 24-жыл болсо 2022-жылы апрель айында Баткен шаарында чоң жыйын болуп, ошол 9 пилоттук айыл аймактардын активист айымдары, айыл өкмөт башчылары, айымдар кеңеши, жаштар уюмдары, аксакалдар уюмдары деген өкүлдөрү келип, ошол 9 пилоттук айыл аймактан өкүлдөр келип, областтык бийликтин жетекчилиги катышып, ошондой эле райондук бийликтин жетекчиликтери катышып, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин аял депутаттары келип,
биринчи айым келип чогуу ошол ачылышы башталды эле ушул долбоордун. Ошол мезгилде биз ачылышын кылгандан кийин анан биз пилоттук айыл өкмөттөрдүн жетекчиликтин сунуштары менен ушул долбоордун майнабын жакшы чыгарышын же болбосо эффективдүүлүгүн жогорулатыш үчүн кандай иш аракеттерди кылсак биргеликте деген бир мындай кеңеш курдук да. Мындай айтканда эл менен чогулуп сүйлөшүп, канткенде мындай ушул долбоордун максаттарын элге жеткире алабыз, канткенде долбоорду туруктуу кыла алабыз деген бир суроолор менен талкууларды жүргүздүк. Ошол мезгилде ошол биз айыл өкмөттөн дагы сунуштарды алдык, активдүү инсандарды, жаштарды кошкула деп ошол сунуштарды алдык. Андан тышкары өзүбүз дагы издегенге аракет кылдык. Ошол айылдык ден соолук комитеттер аркылуу, айылдык кеңештер, депутаттардын, жергиликтүү кеңештердин депутаттары аркылуу, ошондой эле аялдар кеңеши, жаштар кеңеши аркылуу да. Андан тышкары биздин улуттук деңгээлдеги, областтык деңгээлдеги жарандык коомдун өкүлдөрү же болбосо жарандык коомдук уюмдар менен мурда да биргеликте иштеген активисттерден дагы мындай кошконго аракет кылдык да. Себеби ошол биздин долбоордун алкагында улуттук деңгээлдеги, областтык деңгээлдеги, райондук деңгээлдеги жана айылдык деңгээлдеги жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен биргеликте бир тынчтыкты куруу багытында, ынтымакты бекемдөө багытында, социалдык биримдикти чыңдоо багытында, климаттык өзгөрүүгө ыңгайлашуу багытындагы эффективдүү механизмдерди алып чыгууга биз далалат кылдык да. Рахмат. Ошондо канча ошол 9 айыл өкмөттөн канча кишини сиздер ушул долбоорго тартталдыңыздар? Анан тарткандагы биринчи этаптар азыр эми ошол издөө этабыңыз өттү. Эми ошо таптыңыз, ошондо канча активисттерден канча болду? Анан окуу процесси кандай башталды? Окуу башталганда кандай болчу? Мен эми бул сурооду берген себеби, Чынаржы, мен ушул Аялдар тынчтык тиреги долбоорунда жүргөн, ушул долбоордон мен окуп чыгып өзгөрдүм деген каармандар менен баарлашып калбадымбы? Ошон үчүн сурап атпаймынбы сизде башында болгондо кандай болчу, анан кандай болчу депчи. Мен өзүбүздүн тургундар менен маектешип жүргөндөн ушул долбоордо катыштым. Ушул долбоор менин жашоомду өзгөрттү, өзүмө болгон көз карашымды өзгөрттү деген аялдар менен маек курдум. Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Эң сонун Гүлбарчын, бул сурооңуз мага сары майдай эле жагып атат. Себеби эң эле долбоордун максаты ушул да. Эффективдүүлүгү деген ушул. Мынакей биз ушул долбоор ар тарапта болду да, ошол эл ичи акыл кенчи демекчи, элдин ичинен абдан сонун акылдар чыгат да. Ушул эки моорекил долбоорду эффективдүүлүгүн жогорулатыш үчүн моуну жасайлык деген сунуштар дагы биз алдык да. Ошондо мисалы үчүн айыл өкмөтүндө социалдык экономикалык өнүктүрүү планы бар эмес, программасы. Ошол программаны климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу процесстерин кошкон, гендердик теңчиликти өнүктүрүү багытындагы иш чараларды кошкон, ошондой эле социалдык биримдикти, ынтымакты чыңдоо багытындагы иш чараларды кошкон социалдык экономикалык өнүгүү программалары эл менен бирликте жергиликтүү бийлик иштеп чыгышты да. Анан бекитип алышты. Андан тышкары айыл өкмөттөрү ошол долбоорго кошумча салымдарын кошту да. Бюджетке бекитип алышты аны. Аны жергиликтүү кеңештин депутаттары дагы бекитишти да программаларды. Анан бул жерде эң башкы механизм мындай чыкты да. Мындай айтканда, азыркы учурдагы эң жакшы механизм биз ар дайым эл менен биз коом өзгөрүшүнүн эл менен бирдикте чечим чыгаруу деңгээлине чейин алардын үнү кылып атат да. Ошондуктан айыл өкмөттөрүнүн башчылары дагы айтып атышат. Бул механизмдерди биз абдан мындай ыңгайлуу экен жана эффективдүү экен, себеби эл өзү ошол чечүү жолдорун сунуш кылат экен деп атышат да. Эл колдогон жумуш ар дайым ишке ашат жана натыйжалуу ашат, майнабы абдан чоң чыгат да. Анан бул бир тарабы болуп атат, бир багыты. Экинчи багыты өзүңүз айткандай, ошол активисттерди биз окуттук да. Кайсы темаларда ошол долбоордун багытында климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу кандай жолдору бар,
кантип климаттын өзгөрүшүн кантип биз мындай токтото албасак дагы басаңдата алабыз, кантип азайта алабыз деген суроолор. Андан тышкары ошол кыздардын, аялдардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтиш үчүн, алардын потенциалын чыңдаш үчүн биз эмне кылышыбыз керек, кандай окутууларды жүргүзүшүбүз керек деген суроо салдык да. Анан момундай окууларды окутсаңыздар абдан бизге керектүү болот эле деген сунуштарын айтышты. Андан тышкары ушул кандай ушул маселелерди чечиш үчүн айылдын активисттеринин демилгелери кайсылар? Ошол демилгелери социалдык экономикалык өнүктүрүү программасына кирдиби айыл өкмөттүн? Киргенден кийин айыл өкмөт тарабынан кандай салымдар кошулууга мүмкүн болуп атат? Мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат деген суроолорду берген соң, анан кийин ошол ар бир айыл өкмөттөгү активисттердин демилгелери социалдык экономикалык өнүктүрүү программасына кирип, кеңеш тарабынан бекитилип, айыл өкмөт тарабынан бюджеттик каржылоо болобу, башка колдоо болобу, баардыгы тең белгиленгенден кийин анан бизде ушул окутуулардын негизинде жанагындай гранттык колдоого да катышкан, мисалы үчүн биздин Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду тарабынан гана 31 долбоор колдоого алынды да. Бул деген биздин өнөктөштөрүбүздүкүн эсептебегенде, бул Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы аялдар түзүмү дагы 18-20 долбоорду колдоого алышты. Бириккен Улуттар Уюмунун айыл чарба жана азык түлүк программасы дагы 10 чакты долбоорду колдоого алышты да. Бул деген ошол айылдын деңгээлиндеги маселелерди чечүүгө элдин кызыктарлыгы абдан күчтүү, активисттердин кызыктардыгы жана алардын дарамети дагы бар экенин көрсөтөт да. Сонун аябай жакшы. Ошол биз айылдагы, чек арадагы айылдагы аялдардын жашоосуну көргөзгөн ошондой передачаларыбызды тартып жүргөнүбүздө, ошол сиздердин долбоорлорго катышып, ийгиликтерге жетишип, өзүнчө бир жеке мен кыялданып жүргөн мындай кыялыма жеттим деген каармандарыбызды дагы жолуктуруп келдик. Аябай сонун иш болуптур. Азыр өзүңүз айткандай, эгерде сиздердин дагы өнөктөштөрүңүздү кошкондо, анда бир 50дөн ашуун долбоор бул Баткен облусунда ишке ашкан турбайбы? Азыр эми сиздердин өзүңүздөрдүн ошол Роза Отунбаева колдогон 31 долбоор тууралуу кеп кылсак, 31 долбоордо ошол биринчиден сиз айтып атпайсызбы? Элдер өздөрү, биздин катышуучулар өздөрүнүн көйгөйүн өздөрү алып чыгышты. Өздөрү ошол көйгөйдү кантип чечсем экен деп чечимин дагы өздөрү табышты деп жатасы. Ошол багытта сөз кылсак, кандай көйгөйлөрдү алып чыгышты? Анан ал көйгөйлөрдү кантип чечкенге сиздер кандайдыр бир биринчи этаптык жардам, колдоо көргөздүңүздөр да, ошол тууралуу айтып берсеңиз. Ооба, сиз айткандай ошол кыялдары орундалганга биздин активист аялдарыбыз мынакей көз жаш алып атышат да. Бул деген эмнени билгизет? Бул деген ошол ар бир адамдын өзүнүн жүрөгүндөгү кыялын орундатканга мүмкүнчүлүк түзүлгөндүгү бизди да абдан кубандырат да. Анан шарт түзүлгөндүгү дагы да. Мисалы үчүн бир эле айтсак, мына кече Кыштут айыл өкмөтүндө, азыркы Алтын Бешик айыл өкмөтү, ошол жерде кече мурда күнү болуп келдик. Ошол жерде ынтымак фестивалын өткөрүлдү да. Бул Кыштут айыл өкмөтүндөгү айыл башчысы Низамов Исамидин агай ушул биздин долбоор башталганда биз ушул айыл өкмөттөргө барып дагы мындай эл менен жолугушуп пикир алмашуу кылдык да. Ошондо а киши өзүнүн көз карашын тике айткан киши да. Ал киши мындай эми долбоорлор кетет, анан эмне пайдасы болот эле дегендей сыяктуу көңүл кош эмес, критикалык десек болот да, пикирлерин айтты эле да. Анан ортобузда дагы ошондой кичине тартышып, талаш тартыштан чындык жаралат дегендей талаш тартыш болду да. Ошол Кыштут айыл өкмөтүнүн биринчи жолугушууда, активисттер менен болгон жолугушууда. Анан
жүрүп ал кишибиз биздин окууларга катышып жүрдү, айыл өкмөттөгү активисттерди дагы катыштырып жүрдү, өзү жанагы социалдык экономикалык өнүктүрүү программасынын жумушчу тобуна дагы мүчө болуп кирди. Анан жүрүп отуруп окууга катышкандан кийин ал кишибиз абдан ынанып, бул деген мындай керектүү нерсе турбайбы, биз климаттын өзгөрүшү деп эле бул глобалдык маселе бизге тиешеси жок деп отурганда болбойт экен. Биз кайдыгер болбошубуз керек экен. Биз өзүбүз салым кошушубуз керек экен. Жок дегенде климаттын өзгөрүшүндөгү парник эффектисин азайтыш үчүн жок дегенде биз оңбакка отурушубуз керек экен. Жок дегенде биз жанагы биогумусту өндүрүшүбүз керек экен. Жок дегенде таштандыларды биз сорттошубуз керек экен, азайтышыбыз керек экен. Ресурстарды натыйжалуу пайдаланышыбыз керек экен деген маселелерди алып чыгып, ынтымакты социалдык биримдикти чыңдаш үчүн мен айыл өкмөтүндө момундай иштерди кылам. Ал иштер болсо туризм менен байланыштуу. Ошол мисалы Кыштыт айыл өкмөтүндөгү 200 жыл мурунку салынган мончоону, бул тарыхый эстелик да. Ошону алып чыгып, ошону туристтик маршрутка кошуп, айылдын элинин экономикалык мүмкүнчүлүгүн, социалдык мүмкүнчүлүгүн кеңейтип атат да. Ошого салым кошом деп аттанып, мына биздин долбоорго гранттык долбоор жазып, кичинекей долбоор жазып, ынтымак фестивалын өткөрөм деп мынакей Богуреки боз ийди алып, ушул боз ийдин аялдар тынчтык тиреги деп. Анан ушул Исамидин агайдын ал тургай ыр чыгарды. Аялдар тынчтык тиреги, тынчтык аялдардын тилеги деп. Ооба, бизге да айтып берди эле сонун кылмагайдын. Ошол бул эмне дегенде, бул деген биздин долбоор ар бир ошол биздин айыл өкмөттөгү, айыл аймактагы аялдардын эле эмес, эркектердин дагы мондай бир жүрөгүнө жеткендигин билгизет да. Анан ушул ынтымак каяктан башталат? Ынтымак үй бүлөдөн башталат. Ынтымак айылдан башталат. Ынтымак ошол райондон. Эгерде үй бүлөң кичинекей мамлекет, ынтымагың болсо, мамлекетте да ынтымак болот деген, жергебизде ынтымак болот, жана тынчтык болот деген, кошуна колуң ортосунда ынтымак болсо тынчтык болот деген маселелерди жайылтышыбыз керек экен деп, мына ушул Исамидин агайыбыз Моорекиндей фестивалды аялдар тынчтык тиреги деп, биздин айыл ынтымактын ордосу деп алып чыгып атат да. Андан тышкары ошол эле Кыштыт айылында витаминка плюс деген ошол алманы кургатуучу, алмадан чипсы жасоочу, пастила жасоочу, адамдын баланын организмине керектүү азыктарды даярдоо, бул деген азык түлүк коопсуздугуна дагы салым кошот да, мындай айтканда. Ошондуктан мунун баардыгы тең ошол бир үй бүлөнүн экономикалык мүмкүнчүлүктүн кеңейтсе, ал үй бүлө миграцияга кетпейт да. Ошол үй бүлө ынтымактуу болуп, бир жерде, бир айылда бир агарып көгөрүп дегендей, анан тигүү цехтерин уюштуруп атышат. 5 машинка, 10 машинкадан тигүү машинкаларын 14 машинкага чейин машинкаларды алышып, ошол айылда тигүү цехтерин уюштуруп атышат. Брендтерин алып чыгышат. Мисалы үчүн Лейлек районунда Разия эжекебиз Кара суу бренд деген швейный цех ачты. Ал киши уже брендтин бүгүнкү күнү брендтин продуктысын тапты. Кичинекей балдардын мындай бир жылуу кийимин бренд кылып чыгарам деп, өздөрүнүн брендин ойлоп табышты. Кара суу бренд деп. Мынакей. Бул дагы ошол патриоттук сезимин ойготот ар бир адамдын. Ар бир ошол жашоочунун. Мисалы үчүн биздин Кыргызстандын Кыргызстанда тигилген буюм тайымдардын баардыгы Россияда абдан популярдуу да. Анан Кыргызстанда жасалган деген брендти көрсө, ал жакта абдан баалашат деңиз, ооба, чындыгында. Ошол сыяктуу эми Кара суунун бренди чыкса дагы, мен ойлойм, дагы брендтер Кыргызстандыкы жайылат депчи. Андан тышкары этно гостиница деп, эко гостиница деп аны ачып атышат. Андан тышкары фитнес центр, фитнес борборлорун ачып атышат.
бул деген эмнени билгизет? Бул деген ошол аялдардын өнүгүүгө умтулуусун, айылдын элинин жалпы эле өнүгүүгө умтулуусунун абдан бир жогорку муктаждыгы бар экендигин билгизет да. Ошондой эле маалымат борборлору ачылып атат. Органикалык аймак деп Сумбулада, мисалы үчүн Лейлек районунда органикалык аймак деп. Органикалык аймак азыркы учурда эмне үчүн оорулар көбөйдү деп атабыз? Эмне үчүн ушу кан басымынын жогорулашы көбөйдү? Эмне үчүн жүрөк ооруларынын көбөйүшү болуп атат десе, бул ошол өндүрүлүп аткан азыктардын баардыгы деген химикаттар менен иштетилип атат деп. Ошону эл өзү көтөрүп чыгып атат дагы. Сумбуланы органикалык аймакка айландырабыз деп, химикалык жер семирткичтерди колдонбой биз биологиялык гумусту колдонобуз деп Калифорния куртун өстүрүп биогумусту чыгарып атышат. Ошону менен жерди семиртип атышат. Бул деген таштандыларды да азайтууга өбөлгө түзөт, биринчиси. Экинчиси, таза азыкты, таза данды пайдаланууга мүмкүнчүлүк түзүп атат жана шарт түзүп атат. Мол деле түшүм алат, анан өзүнүн экономикасына селитра ошол кошумча азыктарды сатып албай, өзүндө кирешесине кармап калып, сырттан эч нерсе албай, өзүнүн айылын өзү багып өстүрүп аткан учурлары аябай эле сонун. Чындыгында ушул биз бул Ак ниет деген подкастты мындай кылган болчубуз да. Биздин өзү подкаст бул Ак ниет деген Баткендин айымдардын тынчтыктагы орду тууралуу, алар ушул азыркы учурда кандай жашап атышат, өздөрүнү сиз жана айтып өткөндөй эле климаттын өзгөрүүсүнө адаптациялоо, өздөрүнө туруштук берүү, ошого даярдануу дегендей, анан жеке иштерин баштоо, миграцияны жоюу дегендей эмгектерин аябай көрсөтүп баалап келип жүрүп эле, анан сизди дагы маекке чакырганыбыздын биринчи бир себеби ошол болгон. Карасак биздин каармандарыбыз баары эле сиздердин ошо долбоордон чыккан каармандарыбыз болуп калды. Анан дагы эмнени кошумчалагыңыз келет? Биз дагы ошол жүргөндө фитнес клубтарды көрдүк, жана сиз айтып өткөндөй. Анан ошону менен биргеликте маалымат борборлору деп эң жакшы ачылыптыр деп баа берип кетким келет. Себеби ал жерде биздин айымдар ушул долбоорду айылдагы эле жөнөкөй эле айымдар жазды, энелер жазды, кыздар жазды. Алар жана сиз өзүңүз дагы белгилеп кеткендей, алган долбоордон ишке ашырган нерселерине бул менин кыялым болчу деп толкунданган учурлар болуп жатат. Анан дагы эмнени кошумчалайсыз? Дагы кандай нерселер болсо кошумчалап айтып өтсөңүз болот эми. Ооба. Ушул дагы айтчу нерсебиз мынакей бизде форум театр деп, Төрткүл айыл өкмөтүндө форум театр деп мектепте, Чоң Талаанын мектебинде Абдрайымова Тазагүл эжекебиз мектептин коллективи менен, окуучулар менен ачты. Бул жерде мына кече чогуу болдук, сиз экөөбүз ошондо көрдүңүз, Ооба, сонун болду. балдар, окуучулар түшүнөт экен. Ошол үй бүлөдөгү тынчтыкты, үй бүлөдөгү ынтымакты, үй бүлөнүн бейпилчилигин жана бактылуулугун арттыруу үчүн эмне кылыш керек? Балдар абдан жакшы билишет экен. Сонун талкуулаганда көргөзүп беришпедиби? Ооба. Бул деген мисалы үчүн жөнөкөй эле алганда жакшы сөз айтып, жакшы мындай бир үй бүлөнүн бир мүчөсү бир туура эмес иш кылып атса, аны жакшы сөзү менен жардам берип, кеңеш берип, сүйлөшүү жолу менен, диалог кылуу жолу менен анан чечсе болот экен үй бүлөдөгү пикир келишпештикти. Андан тышкары мектептеги болобу, андан тышкары достор арасындагы болобу деген маселени. Бул жерде ошол балдар форум театрда коюуда климаттын өзгөрүшүн дагы көрсөтүп кетишти. Мисалы үчүн ошол жалбырактарды чогултуп атабыз. Мына азыр күз мезгили кандай алтын күз кооз болуп турат, Баткен жергеси. Ошол кооз болуп турган жалбырактар мынакей саргарып түшүп атат. Ошону чогулткандан кийин аны кээ бири өрттүп атыптыр да. Ошону көргөч бул өрттөгөн абдан туура эмес деп балдар айтып атат. Муну деген чогултуп аны
көмүп муну компост кылса болот деп көрсөтүп берип атышат. Андан тышкары ошол үй бүлөдөгү мамилелерди, үй бүлө мүчөлөрүнүн мамилелерин, мугалим менен мамилени болгон көрсөтүп атат. Мунун баардыгы тең. Ошол эле балдар кайра чечүү жолдорун көрсөтүп беришпедиби ооба бизге? өздөрү Айтып беришти. сонун Бул эми чоң эле жогорку класстын эле балдар эмес. Жанагы өспүрүм балдар дагы ошондой критикалык ой жүгүртүүгө мүмкүнчүлүктөрү бар, дареметтери бар экендиги бизди абдан сүйүндүрдү да. Ошондуктан бул маселелер андан тышкары ушул эле форум театрды жасалма интеллектти колдонуу жолу менен ыр чыгарышып, климаттын өзгөрүшү боюнча, тынчтыкты ынтымакты бекемдөө боюнча, гендердик теңчиликти өнүктүрүү боюнча ушул искусственный интеллект эмне жасалма интеллектти колдонуу менен роликтерди даярдашып, ыр чыгарышып, анан күнүмдүк сабактарда мугалимдер пайдаланып, анан кийин ушул биздин жумушубузду абдан жеңилдетти деп атат да. Бул дагы инновациялык чечимдер деп айтсак болот да. Бул инновацияны мына бүгүнкү күнү Баткен жергесине айылда болуп жатат. айылда болуп жатканы. Шаарда жок андай шарт. Кээ бир мектептерде жок шаардын. Шаарда Бул деле жок. да, Сиздердин ооба да. демилге Бул деген. менен сонун. Андан тышкары мына балдар ойноочу аянтча. Ооба. Мына бул Кара Булак айылында 2 менчик бала бакчага балдар ойноочу аянтчасы жасалды да, ошол долбоордун чегинде. Ошол мынакей бала бакчага бүгүн барып, ошол балдардын эрте курактан өнүгүүсүнүн мааниси жөнүндө лекция кылдык да. Ошондо айтып атат, ата энелер дагы ошол бала бакчанын жетекчилиги да айтып атат. Бул биздин балдар ойноочу аянтчабыз бизде жок эле дейт, ошол мындай парктарда шарт жакшы эмес эле дейт. Ушул бизге кошуна көчөлөрдүн балдары дагы келип атат дейт да, бала бакчанын балдар ойноочу аянтчасына келип ойноп атышат дейт. Биз деле аларга мындай улуксат бердик, бирок баягы бала бакча балдар кеткенден кийин деп, эс алган мезгилде деп атат да. Бул дагы эмнени билгизет? Бул дагы ошол балдардын ошого муктаждыгы бар экенин, ошого шарт түзгөн активисттер бар экендигин билгизип атат да, бизди абдан кубандырып атат да. Сонун, чындыгында аябай жакшы жумуштар болуптур. Сиз айткандай экөөбүз чогуу ошол ачылыштарга барып көрүп, элдерден, биздин активист айымдардын өздөрүнүн ошол айылдардагы жашоо шартын жеңилдетип жашап, өздөрүнүн алган билимини, өздөрүнүн жасап баштаган иштерини айылдаш жердештери менен, эже сиңдилери менен бөлүшүп, аялдарды, кыздарды ишке тартып, жумуш ордунун көбөйткөн эжекелерибизди көрүп келдик. Аябай сонун жумуш болуптур. Сизди деле мен ушул Баткен облусундагы, Баткендеги мыкты айымдардын тынчтык куруудагы орду Чынар эжелердики деле аябай чоң деп баалап өткүм келет. Себеби дегенде ар бир нерсенин жакшылыгынын башында бир себепкер болот да. Себепчи болуп ушул долбоорлордун алкагында 9 ай өкмөттөгү мына өзүңүз айткандай 50дөн 30тан ашуун долбоорлор ишке ашырылып, ар бир долбоор социалдык көйгөйлөрдү алып чыгып, жумуш орду менен камсыз кылып, балдардын дагы туура тамактануу, климаттын өзгөрүүсү ар бир багытта сонун иштер болуптур. Бул эң эле Баткен облусу үчүн жогорку өсүү деп айтып кете алабыз. Ошол анан анда сизге эркин микрофон. Эң жакшы, чоң рахмат. Биздин долбоордун алкагында окуу борборлору ачылбадыбы? Ошону да баса белгилеп кетким келет да. Мынакей биздин эле Кара Булак айыл өкмөтүндө Кулматова Гүлшайыр ошол окутуу борборун ачты. Андан тышкары Жаныбек кызы өлмөскан дагы окуу борборун ачышты да. Бул деген ошол кыздардын эле эмес, аялдардын эле эмес, кичинекей балдардын дагы мектепке даярдоо, эрте курактан өнүгүүсүнө шарт түзүү боюнча онлайн окуу борбору жана офлайн окуу борборлорун ачышты да. Мына мисалы Гүлшайырды айтсак, ал каникул мезгилинде, жайкы мезгилде ошол балдарды англис тили боюнча окутту. Сонун. Көрбөйсүзбү, мынакей азыр эле барып келдик, ал жерде ошол балдар англисче учурашып атышат. Кичинекей балдарды ошол мектепке чейинки даярдоо
жашындагы балдарды азыркы учурда окутуп атыптыр, англисче учурашып атышат. Кандайсыз деп англисче сурап атышат ал акыбалдычы. Ошонун баары эле абдан чоң нерсе да. Бул деген ошол жаштар да кичинекей эле кыз, мынакей Өлмөсхан деле кичинекей эле кыз, Гүлшайыр деле кичинекей эле кыз. Жапжаш. Жаштардын эмеси, идеясы башка да өзүчө, алардын өзүнүн көз карашы башка дегендей. Сонун ушул жаш кыздар ушундай идеясы чоң, ушундай жүгүртүп атышат, ой жүгүртүүсүн мындай бир абдан чабыттап, анан максаттарын бийик коюшуп, ошол максаттары орундалып аткандыгы бул абдан чоң нерсе. Биз үчүн биздин Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фонду ар дайым ушул кыз келиндердин дараметин жогорулатуу боюнча, ушул климаттын өзгөрүшү боюнча жана балдардын эрте курактан өнүгүүсү боюнча миссиясын ар дайым алып жүрөт да. Ошол боюнча биздин буга чейин дагы долбоорлорубуз болгондо Баткен областында климаттын өзгөрүшү боюнча ыңгайлашуу деген долбоор болуп, бизде 11 айыл өкмөт Баткен областында болуп, баягы чек арадагы жаңжалдан кийинчи, ошондо дагы биз 120 аялды алып барып, активист аялды алып барып, Ысык көлдө реабилитациялык лагерьдерди уюштурдук элек да. Ошол 4 күндүк. Ошол лагерге баргандагы реабилитациядан өткөндөгү биздин активист аялдарыбыздын, эжекелерибиздин ушунчалык бекемдигин, ушунчалык патриоттуулугун көрүп, чек арада алар айтышты да ошондо. Биз эч жака жылбайбыз, Баткендин бир дагы ташын ары жылдырбайбыз. Биздин Баткендин бир дагы ташын ары жылдырбайбыз. Ар бири сантиметр, ар бир биздин жерибиз өзүбүздүн, кичим экенибиз биздин жүрөгүбүздө деп бир дагы мындай патриоттуулугун даңазалашып, ар дайым даңазалашып, өздөрүнүн мындай жүрөктөрүнүн бийиктигин көрсөтүштү да. Сонун ушудан баштасаңыз болмок экен. Себеби дегенде ушул сиздер деген ошол чыр-чатак болгон окуядан кийинки биздин айымдардын, энелердин реабилитациядан өткөргөн бул чоң эмгек деп баалап кетким келет. Чоң рахмат. Себеби дегенде бул андай нерседен өткөрүш 120 аялды тазим этебиз. Алдан өткөндөн кийин дагы көз караш өзгөрөт. Сиз айткандай өзүнүн жеринин баалуулугуну сактап калабыз деген, ошол жерде чыдап калуу деген. Мен ойлоп кеттим да, ушул айымдарды карап туруп эле айымдардын эрдигин, айкөлдүгүн, шамдагайлыгын, мындай тырышчактыгын байкап туруп ушундай долбоорлорду жазып жүргенсиздер го экинчисиндечи. Ооба да, биз ар дайым мына биздин Роза Отунбаеванын демилгеси эл аралык коомдук фондунун негиздөөчүсү экс-президент Роза Саховна дагы ар дайым ушул биз келген сайын Баткен жергесине салам айткыла. Баткендин аялдары абдан жигердүү, абдан күчтүү потенциалы деп дайыма белгилейт да. Ошондуктан мен дагы бир жолу ыраазычылыгымды билдирип, сиздерге таазим кылууга уруксат этиңиздер. Рахмат. Аябай сонун маек болду деп ойлойм, Чынар эже. Мына бүгүн биз ушул Ак ниет подкастында Чынар эжекебиз менен маек кылып, долбоорлордун алкагында биздин айылдагы энелерибиз, жаштар, кыздар, келиндер дагы кандай мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатып, билимин жогорулатып, ийгиликке жеткени тууралуу маек кылдык. Биздин подкаст уланууда. Келерки эфирлерге чейин саламатта туруңуздар. Рахмат, жакшы туруңуздар.